Assalamu алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысы Манас районы Семетей айылының тұрғындары. Туғандар, Семетейде ушу домдордон квартира сатыққа чыгып атат, 3 комнаталуу. Бул жердин точный мекен жайы бул Семетейдеги домдорду билесиздер. Жанагы ушул Токтогул базар жактагы. Ана бул көчө жак беттеги дом, бул түштүк тарап беттеги дом. Ушунун экинчи пайдесинде биринчи этажында жайгашкан экен, 3 комната. Бүт жазалган евро болуп. Келип эле жашайсыздар, баардык шарттары даяр экен да. Анан бул жак бетинде дом бар. Ушундай экен. Туугандар, бул жерде барыңыздар, билсеңиз керек. Сыртына ушундай балдар ойной турган, балдар аянт жазып бар экен, туугандар. Баазынын этегин айтабыз, баазы айтылган. Азыр ичине кирип сиздерге шарттарын көрсөтүп берейик, аябай жакшы экен, туугандар. Биринчи ортоң пайдасынан киргенде эле бул оң жак беттеги эшик. Бисмилла деп киргенде мына туугандар. Кирген жери ушундай экенин көрүп тургандай, баардыгы жазалган. Бул чечер жагына бисмилла деп кирейик. Киргенде оң жактан баштайык. Оң жак бетке кайрылганда эле бул жагы кухня экен. Кухнядан баштайык. Көрүп тургандай мына баардыгы бул жерде даяр. Аябай жыпжылуу экен, мына киргенде эле билинип турат. Үйдүн жылуулугу. Түз эле кирсек, бул жагы арка кылган экен. Сонун кылып барган, чоң айнектен бар пластик, сырты решетка экен, туугандар. Анан сол жакка кайрылсак, бул жагы неме болуптур, ушундай топка экен. Ушул жерден от чагып, үйдү жылуулайт экен. Аябай сонун экен, туугандар. Эми бул жактан өзүңүздөр эми каалагандай кылып да жазып алсаңыздар болот. А так үй мына жыпжылуу сонун экен. Бул 3 комнаталуу квартира. Анан сиздер көрүп тургандай анча ушундай нерселер калат экен бул үйдө. Көп нерселер калат экен. Только төшөктөрү анча майда чүдөлөр алып кетет. Холодильниктери калат окшойт. Эми бул жак менен тааныштык. Бисмилла. Кийинки комнаталарга өтөйүк. Мына келип туруп, бул жак орто холл сыяктуу болуп калат экен. Анан оң жакта карасак, ушундай экенин залда. Ушундай зал экен, туугандар. Жазалган баардыгы жыпжылуу. Ушул дивандар калат, көрүп тургандай. Ушундай анча сандыктар, ушул мебелдер калат деди, туугандар. Айнек, ушундай чоң айнек бул жак бетинде да. Баардыгы пластик. Кийинки комнатасын өтсөк, түз эле барсак, бул жагы спальный комната. Спальный комнатасы да аябай мындай уютный, жылуу экен, сонун. Бийиктиги бири 2,5 метр бар, стандарт бардыгы. 2,5-дан бийик болушу мүмкүн бул жак. Анан бул эшикти көрүп атабыз. Бул жер балкон экен деп ойлосок, бул жери негизи душ экен, туугандар. Душ кылып, сонун кылып коюптур. Кирип жуун өрөсүздөр да, каалаган учурда сонун экен, туугандар. Ушундай душ кылган, ушуну унитазын койгон, эшикке чыкмай жок экен да бул жакта кыскасы. Анан бул жерде эң жакшысы ушуга чоң айнек койгон экен да, өйдөрөк кылып көрүнбөйт. Бирок чоң айнек. Бул жер жаркырап турат. Мындай метр экен, ошонун өзүнө да мындай кенен жакшы болот экен, туугандар. Жакшы. Спальныйдан чыгып эле бул жака кире бересиздер. Ушул комнаталар ушундай экен да. Баарын сиздерге ош шарттарын даярдап жасап койгон, только келип эле жашайсыздар. Башта ремонт эле жок экен да бул жерге. Туугандар, комнаталар менен тааныштык. Бул жерде өзүнчө мындай бир холл отуруп сабак жазат кичинекейлер. Болбосо өзүңүз деле компьютер менен жумуштарыңыздар болсо иштеп отурсаңыздар болот. Баардыгына кыжалат кылбайсыздар, эшиктерди жабып коюп бул жерде иштеп отура бересиздер, туугандар. Анан эми туугандар менен тааныштык. Баазына келсек, баазы 3 миллион сом сурап атат кожоюну. Телефон номери экранда, ошо байланышып эми өзүңүздөр баазын келишсеңиздер болот. Үй менен аябай тааныштык, аябай эле жакшы экен жазалгандар. Бүт мына резеткелердин баары жапжаңы. Резеткелердин баарын бүт жаңырткан экен, туугандар. Эшиги да сонун. Эшиктердин баарын көрүп атабыз, аябай жакшы. Ошол туугандар, сонун. Киргенде шарттары жакшы экен. Байланышкыла мына Талас обласы Манас району Семетейде ушул мен көрсөткөн сыртта ушу домдордун ортоң падесинде биринчи эле этажында, туугандар, биринчи кабатында.